Аң сезим баарын кыла алат. Джон Кеханын ушул китебин сиздерге кыскартып, маңыздуу, мазмундуу кылып сунуштаймын. Саламатсызбы, кадырлуу досум? Эгерде сиз ушул учурда ушул видеону көрүп жатсаңыз, демек жашооңузда чоң өзгөрүүлөрдү жасоого даярсыз. Келиңиз, сиз менен ачык сүйлөшөлү. Сиз кээде эмне үчүн мен мынчалык көбүштесем да акчам жетпей атат, эмне үчүн айрым адамдар оңой эле ийгиликке жетишет, ал эми мен бир ордунда туруп кала берем, эмне үчүн менин коркунучтарым дайыма ишке ашат да кыялдарым ишке ашпайт деген суроолорду бересизби? Бул суроолордун жообу сиз ойлогондон да алда канча сизге жакын жерде, сиздин башыңызда, дагыраагы сиздин аң сезимиңиздин тереңинде, подсознанияңызда камтылган. Бүгүн биз сиз менен дүйнөлүк деңгээлдеги коуч жана философ Джон Кеханын «Аң сезим баарын кыла алат» деп аталган шедевр чыгармасын бир нече убакыттын ичинде деталдуу түрдө талдайбыз. Бул видеону аягына чейин көрүү менен сиз мээңизди каалаган максатыңызга, байлыкка, ден соолукка, ийгиликтүү карьерага же бактылуу мамилеге кантип программалоону үйрөнөсүз. Шашпай, блокнот жана калем алып ыңгайлуу отуруңуз. Алдыдагы мүнөттөр сиздин келечегиңизге жасалган эң чоң инвестиция болмокчу. Джон Кеханын эксперименттери жана кванттык физика. Бул теориялар кайдан келген? Джон Кеха 1975-жылы Канаданын токойлоруна кетип, сырткы дүйнөдөн толук обучолонгон. Ал жерде 3 жыл бою электр жарыгысыз, коомсуз жашап, адамдын мээсинин мүмкүнчүлүктөрүн изилдеген. Ал байыркы руханий илимдерди жана заманбап кванттык физиканы айкалыштырган. Кванттык физика деген эмне? Дүйнөдөгү баардык нерсе сиз көрүп турган үстөл, колуңуздагы телефон жана сиздин ойлоруңуз бул бир эле энергия. Сиздин ар бир оюңуз бул белгилүү бир жыштыктагы, частотадагы энергетикалык толкун. Сиз кандай ойду сыртка чыгарсаңыз, ааламдан ошол эле жыштыктагы окуяларды, адамдарды жана мүмкүнчүлүктөрдү өзүңүзгө магнит сыяктуу тартасыз. Биздин эң чоң катабыз биз сырткы шарттарды, акчанын жоктугун, кризисти, адамдарды өзгөртүүгө аракет кылабыз. Бирок бул күзгүгө каранып алып, күзгүдөгү чагылышты, өзүңүздүн элесиңизди өчүрүүгө аракет кылганга барабар. Күзгүдөгү сүрөттү өзгөртүү үчүн биринчи кезекте күзгүнүн алдында турган өзүбүздү, башкача айтканда ички ойлорубузду өзгөртүшүбүз керек. Аң сезим жана аң сезимдин тереңдиги. Биринчи бөлүм. Багбан менен топурактын метафорасы. Мээнин иштөө механизмин түшүнүү үчүн Джон Кеха абдан сонун метафораны сунуштайт. Биздин мээбиз 2 бөлүктөн турат. Аң сезим, сознание бул багбан. Ал логикалык ой жүгүртөт, талдайт, чечим кабыл алат жана эң башкысы үрөндөрдү тандайт. Аң сезимдин тереңдиги. Подсознание, түпкү аң сезим. Бул түшүмдүү топурак. Топуракка багбан кандай үрөн сепсе, ал ошону өстүрөт. Эгер багбан тикенектин үрөнүн сепсе, топурактан эч качан роза гүлү өсүп чыкпайт. Топурак сизге же болбосо жок бул тикенек экен, мен муну өстүрбөйм деп айта албайт. Анын милдети себилген нерсени өстүрүү. Биздин жашообузда да дал ушундай. Сиздин аң сезимиңиз күн сайын жашоо кыйын, мен эч качан байыбайм, менин ден соолугум начар деген ойлорду, үндөрдү айта берсе, ошол үрөн сепсе, подсознанияңыз анын буйрук катары кабыл алат да, жашооңузда дал эле ошол тикенектерди, карыздарды, ооруларды жана ийгиликсиздиктерди өстүрүп берет. Подсознаниянын чексиз кубаты жана 21 күндүк мыйзам. Подсознание суткасына 24 саат бою сиз уктап жатканда да иштейт. Ал сиздин жүрөгүңүздүн согушун, дем алууңузду, денеңиздеги миллиондогон химиялык процесстерди башкарат. Мындан тышкары, ал ааламдагы маалыматтардын жалпы базасына туташкан.
Эгерде сиз подсознанияңызга бир максатты туура киргизе алсаңыз, ал максатка жетүүнүн жолдору өзү табыла баштайт. Ал сиздин керектүү убакытка керектүү адамдар менен жолуктурат, кокусунан пайдалуу маалыматтарды алдыңызга чыгарат. Маанилүү илимий факт. Жаңы ой жүгүртүү адатын калыптандыруу үчүн мээге орточо эсеп менен 21 күн керектелет. Анткени 21 күн ичинде мээде жаңы нейрондук байланыштар, жаңы жолдор түзүлөт. Ошондуктан бүгүн биз сүйлөшө турган ыкмаларды кеминде 3 жума бою үзгүлтүксүз кайталашыңыз керек. Экинчи бөлүм. Визуализация. Келечектин киносун тартуу. Визуализациянын илимий негизи жана каталары. Көптөгөн адамдар визуализацияны жөн гана куру кыялдануу деп ойлошот. Бирок бул илимий жактан далилденген психологиялык курал. Спортчулар, олимпиада чемпиондору, белгилүү миллионерлер, мисалы Опра Уинфри, Джим Керри, Илон Маск бул ыкманы дайыма колдонушат. Илимпоздор эксперимент жүргүзүшкөн. Спортчулардын бир тобу залда реалдуу машыгышкан. Ал эми экинчи тобу диванда отуруп алып эле мээсинде гана машыгууну деталдуу элестетишкен. Жыйынтыгында мээсинде элестеткен адамдардын да булчуңдары иштеп, натыйжалуулугу өскөн. Эмне үчүн? Анткени мээ реалдуу болуп жаткан окуя менен биз өтө жандуу элестеткен окуянын айырмасын билбейт. Визуализациядагы эң чоң 3 ката. Көрүүчү катары кароо. Өзүңүздү сырттан кино көргөндөй көрүү ката. Сиз окуянын ичинде башкы ролдо болушуңуз керек. Эмоциянын жоктугу. Жөн гана кургак сүрөттөрдү көрүү иштебейт. Сиз ошол максатка жеткендеги кубанычты, толкунданууну денеңиз менен сезишиңиз керек. Үзгүлтүксүздүктүн жоктугу. Бир жолу элестетип коюп, бир ай унутуп калуу натыйжа бербейт. Кадамдык визуализация көнүгүүсү. Келгиле, азыр чогуу бир көнүгүү жасап көрөлү. Муну күн сайын уктаар алдында же эртең менен ойгонгондо 15-10 мүнөт жасашыңыз керек. Биринчи кадам – тынчтык. Сизди эч ким алаксытпай турган жерге отуруңуз же жатыңыз. Көзүңүздү жумуп, 3 жолу терең дем алып, дем чыгарыңыз. Денеңизди толук бошотуңуз. Экинчи кадам – максатты тандоо. Бир эле максатка көңүл буруңуз. Мисалы, сиз өзүңүздүн жеке бизнесиңизди ачып, биринчи чоң кирешеңизди колуңузга алып жатасыз. Үчүнчү кадам – деталды кошуу. Көз алдыңызга алып келиңиз. Сиз кайда отурасыз? Үстөлдүн түсү кандай? Колуңуздагы акчанын же келишимдин кагаздарын кандай кармадыңыз? Айланада кимдер бар? Алардын үнүн угуңуз. Төртүнчү кадам – сезүү деңгээли. Бул эң маанилүүсү. Жүрөгүңүздөгү сыймыктануу сезимин «мен муну жасадым» деген ички кубанычты сезиңиз. Ушул сезимге чөгүңүз. Бешинчи кадам – кое берүү. Көзүңүздү ачып, Кудайга ыраазычылык билдириңиз. Бул окуя буга чейин эле ишке ашкандай бейпил сезимде болуңуз. Үчүнчү бөлүм. Аффирмациялар. Ички диалогду кайра программалоо. Аффирмациялардын күчү жана туура эмес колдонуу. Биз өзүбүз байкабастан күнүнө орточо эсеп менен 60 000 ойду ойлойбуз. Тилекке каршы катардагы адамдардын ойлорунун 80% негативдүү же кооптонуудан турат. Ички монологубузда биз өзүбүздү дайыма сынга алабыз. Кап, дагы ката кетирдим. Мен ушундай эле ийгиликсизмин. Эч качан акчам жетпейт. Буга да акчам жетпей калды. Аффирмация бул ушул агымды аң сезимдүү түрдө өзгөртүүчү курал. Бул мээге жазыла турган жаңы код. Бирок көпчүлүк адамдар аффирмацияны туура эмес колдонуп, аффирмация иштебейт экен деп таштап коюшат. Эмне үчүн иштебейт? Анткени алар каршылык жаратышат. Мисалы, чөнтөгүндө 1 сому жок адам «мен миллионермин» деп кыйкырса, анын аң сезими «бул жалган, сен алдап жатасың» деп кабыл албайт. Анткени коркот. Прогрессивдүү аффирмацияларды түзүү. Джон Кехан мени алдабай, бирок аны позитивдүү нукка буруу үчүн процесстик же прогрессивдүү аффирмацияларды колдонууну сунуштайт.
ката аффирмация, туура жана ишенүүчү аффирмация. Мен абдан бай адаммын. Эгер карызыңыз көп болсо, мээ буга ишенбейт. Менин кирешем күн сайын өсүп жатат жана мен байлыктын жолдорун көрүп жатам. Мен толугу менен дени сакмын. Эгерде ооруп жаткан болсоңуз, бул дагы ишеничтүү өзүңүзгө сезилбейт. Ошон үчүн мынтип айтыңыз: менин денем күн сайын айыгып, ар бир клеткам кубаттуулукка толуп жатат. Баары мени жакшы көрүшөт деп айткандын ордуна, мен өзүмдү сыйлоону жана башкалар менен жакшы мамиле курууну үйрөнүп жатам деп айтсаңыз болот. Аффирмацияны колдонуу эрежелери: ар дайым азыркы убакта айтышыңыз керек. Мисалы, менин колумдан келет, мен ишенимдүүмүн. Эч качан эмес, жок деген терс мүчөлөрдү колдонбоңуз. Мээ эмес дегенди укпайт. Мен коркпойм десеңиз, мээ корком деп кабыл алат. Менде карыз жок. Анын ордуна мен кайраттуумун деп айтыңыз. Күнүнө кеминде 10-15 жолу өзгөчө эртең менен күзгүгө карап, өзүңүздүн көзүңүзгө тике карап айтыңыз. Бул ишенимди бир нече эсе жогорулатат. 4 бөлүм: ийгиликти моюнга алуу. Сиз өзүңүздү баалайсызбы? Кемчиликтердин тузагы. Адам баласынын психологиясы ушундай. Биз кетирген каталарыбызды, кемчиликтерибизди чоңойтуп, күндөп-түндөп ойлонуп келебиз. Ал эми жетишкен ийгилигибизди бул кадимки нерсе, кокустук деп көңүл бурбайбыз. Мисалы, сиз бүгүн 9 жакшы иш жасап, бир ката кетирсеңиз, үйдөн кечинде дал ошол бир катаны ойлоп өзүңүздү жемелейсиз. Бул адат сиздин ички энергетикаңызды соруп алат жана подсознанияңызга мен ийгиликсизмин деген сигналды жөнөтөт. Джон Кехан ийгиликти моюнга алуу аттуу укмуштуудай ыкманы сунуштайт. Анын маңызы: сиз өзүңүздүн өткөн жашооңуздагы жана бүгүнкү күндөгү бардык атүгүл эң кичинекей жетишкендиктериңизди тизмелеп, аларды баалашыңыз керек. Практикалык көнүгүү: ийгиликтердин күндөлүгү. Бүгүндөн баштап атайын бир дептер ачыңыз. Ийгиликтердин күндөлүгү деп атаңыз. Ага төмөнкү нерселерди жазыңыз. Өткөн жылдардагы чоң жетишкендиктериңиз, мектепти же университетти бүткөндүгүңүз, айдоочулук күбөлүктү алгандыгыңыз, биринчи тапкан акчаңыз, кыйын кырдаалдан башыңызды тик көтөрүп чыкканыңыз. Күнүмдүк майда ийгиликтер. Күн сайын кечинде бул дептерге кеминде 5 ийгиликти жазыңыз. Бүгүн мен пландаган жумуштарды өз убагында бүтүрдүм. Мен азаматмын. Бүгүн мен таттуу жеген жокмун, ден соолугума кам көрдүм. Бүгүн бир адамга жардам берип алкыш алдым. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиз бул тизмени жазып жана кайра окуганда сиздин ички вибрацияңыз өзгөрөт. Сиз өзүңүздү тилемчи же курмандык, жертва катары эмес, жеңүүчү катары сезе баштайсыз. Ал эми подсознание жеңүүчүнүн абалында дагы көбүрөөк жеңиштерди тартуулап берет. Эски ишенимдерди, установкаларды кыйратуу. Көрүнбөгөн чынжырлар сизди эмне кармап турат? Биздин жашообузду аң сезимдүү ойлорубуз эмес, аң сезимдин түбүндө жаткан ишенимдер башкарат. Алардын көбү бизге бала кезде 7 жашка чейин калыптанат. Баланын мээси баарын чындап кабыл алат. Эгерде сиз бала кезде ата-энеңизден акча оңой менен табылбайт, биз бай эмеспиз, жөнөкөй эле жашашыбыз керек, акча адамды бузат деген сөздөрүн угуп чоңойсоңуз, бул сиздин подсознанияңызга чоң программа болуп жазылып калган. Ошондуктан сиз азыр канчалык көп иштесеңиз да подсознанияңыз сизди коргоо үчүн, анткени анын программасы боюнча акча бул жаман, коркунучтуу сезилет. Акчадан кутулуу жолдорун издейт. Кокустан телефонуңуз сынат, же алданып каласыз, же пландалбаган чыгымдар чыга келет. Ишенимди өзгөртүүнүн 3 кадамы. Эски, зыяндуу ишенимдерден кантип кутулабыз? Джон Кеха 3 кадамдуу куралды берет. Биринчи кадам — инвентаризация, аныктоо. Өзүңүздүн жашооңуздагы эң көйгөйлүү тармакты алыңыз. Мисалы, акча жагы. Кагазга
мен акча жөнүндө эмне деп ойлойм деп жазып, башыңызга келген бардык негативдүү ойлорду тизмелеп жазыңыз. Экинчи кадам — күмөн саноо жана кыйратуу. Ар бир жазылган терс ойго суроо бериңиз. Бул чын эле 100% чындыкпы? Акча табыш үчүн сөзсүз ден соолукту курмандыкка чалыш керекпи? Эч кандай таанышы жок эле таза жол менен байыган адамдар барбы? Бар экенин моюнга алсаңыз, демек сиздин эски ишенимиңиз бул жөн гана миф. Үчүнчү кадам — кайра жазуу, репрограммалоо. Эски ишенимдердин ордуна жаңы, кубаттуу ишенимдерди жазыңыз. Эски оюңуз: бай адамдардын баары ач көз. Жаңы оюңуз: байлык мага башкаларга жардам берүүгө жана дүйнөнү жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет. 6-бөлүм — негативдүү ойлорду жоюунун 4 ыкмасы. Күнүмдүк жашоодо коркунуч, күмөн, тынчсыздануу сыяктуу терс ойлор баарыбызда болот. Алардан качып кутулуу мүмкүн эмес, бирок аларды башкарууга болот. Джон Кеха терс ойлорду дароо жок кылуунун 4 эффективдүү ыкмасын сунуштайт. Отрезание — кесип салуу ыкмасы. Башыңызга терс ой келер замат, мисалы, эгерде мен бул жерден өтпөй калсамчы, аны андан ары өстүрбөңүз. Ичиңизден стоп деңиз. Ал ойду мээңизден кайчы менен кесип салгандай элестетиңиз. Дароо башка нерсеге алаксыңыз. Ярлык — белги коюу ыкмасы. Терс ой келгенде ага сырттан байкоо салыңыз жана өзүңүзгө айтыңыз: бул болгону менин коркунучум, бул реалдуулук эмес. Бул жөн гана өтүп бара жаткан булут. Сиз ал ойго маани бербесеңиз, ал өзүнөн өзү алсырап жоголот. Преувеличение — абсурдка жеткирүү ыкмасы. Коркунучту ушунчалык чоңойтуп, күлкүлүү абалга алып келиңиз. Мисалы, эл алдына чыгып сүйлөөдөн коркуп жатсаңыз, сахнага чыкканда шымыңыз түшүп кетип, үстүңүзгө динозаврлар секирип жатканын элестетиңиз. Коркунуч күлкүгө айланганда анын мээге тийгизген таасири жоголот. Противопоставление — карама-каршы коюу ыкмасы. Негативдүү ой келсе, ага дароо карама-каршы позитивдүү ойду коюңуз. Сиздин мээңиз бир убакта эки карама-каршы ойду ойлоно албайт. Мен бул ишти кыйратам деген ой келсе, дароо жок, мен муну эң жогорку деңгээлде аткарам жана ийгиликке жетем деп өзгөртө салыңыз. 7-бөлүм — интуиция, чексиз акылмандыктын булагы. Интуиция менен логиканын айырмасы. Биздин аң сезимибиз, логикабыз чектелүү. Ал болгону биздин өткөн тажрыйбабызга, көргөн билгендерибизге гана таянат. Ал эми биздин подсознаниябыз бул бүткүл ааламдардын маалымат талаасына туташкан чексиз океан. Ал океандын бизге берген суфлердук кеңештери интуиция деп аталат. Белгилүү илимпоз Альберт Эйнштейн айткан: интуиция бул ыйык билик, ал эми логикалык акыл бул анын ишенимдүү кулу. Бирок биз кулга сыйынып, белекти унутуп койгон коомду түзүп калдык. Көп учурда биз туура чечимди ички туюмубуз менен сезебиз, бирок логикабыз ага каршы чыгып, бизди адаштырат. Интуицияны угууну жана ага ишенүүнү үйрөнүү керек. Интуициядан туура жооп алуунун практикасы. Интуиция бул биздин ички үнүбүз, аң сезимдин түбүндөгү чексиз билимдердин булагы. Жоопту логика менен эмес, ички туюм менен табуу үчүн Джон Кеха төмөндөгүдөй конкреттүү машыгууну сунуштайт. 1-кадам — даярдык, маселени тактоо жана аң сезимди бошотуу. Тынч жер табыңыз. Бир нече мүнөт эч ким жолтоо болбой тургандай тынч жерге отуруп, көзүңүздү жумуңуз. Денеңизди жана акылыңызды болушунча эркин кармап, терең дем алыңыз. Суроону тактаңыз. Сизди толкунданткан же чечилбей жаткан маселени ичиңизден так аныктаңыз. Мисалы, мен бул жумушка киришим керекпи? Бул көйгөйдү кантип чечсем болот? Же бул сунушту кабыл алайынбы? Суроону аң сезимиңизге, подсознанияңызга багыттап, ичиңизден бир нече жолу кайталаңыз. 2-кадам
ишеним жана мээни өчүрүү, логиканы токтотуу, аң сезимге тапшырыңыз. Ичиңизден өзүңүзгө ишенимдүү түрдө мындай деп айтыңыз: азыр менин аң сезимим бул суроонун эң туура жообун таап жатат. Ал мага логикадан да күчтүү ички туюм аркылуу суфлердук кеңеш берет. Ойлоруңузду токтотуңуз. Бул кадамда логикалык анализ жүрүп, андай кылсам кандай болот деп нээни иштетүүнү токтотушуңуз керек. Маселени аң сезимдин тереңине ыргытып, өзүңүздү толугу менен эркин коюңуз. Жооп дароо ошол секундта келиши шарт эмес. 3 кадам. Жоопту кабыл алуу. Ички сезимге кулак төшөө. Белгилерди байкаңыз. Интуициянын жообу көбүнчө сиз күтпөгөн учурда келет. Ал кандай формада болушу мүмкүн? Ички ишеним. Голос изнутри. Күтүүсүздөн ичиңизден бул туура же муну кылба деген бекем ишеним пайда болот. Эмоциялык реакция. Бир чечимди ойлогондо жүрөгүңүз тынчтанып, жеңилдеп каласыз. Ал туура жооп. Эгерде ичиңизден кысылып, кооптонуу пайда болсо, ал жаңылыш жол. Күтүүсүз идея, озарение. Жада калса идиш жууп жатканда, басып баратканда же уктап турганда мээңизге жаккан даяр идея же чечим келип түшөт. Маанилүү эреже. Альберт Эйнштейн айткандай, логикалык акылды убактылуу эс алууга чыгарып, ички туюмуңуз берген алгачкы сезимге же белгиге ишениңиз. Интуицияны канчалык көп угуп, ага ишенсеңиз, ал ошончолук курч жана так иштей баштайт. 8-бөлүм. Түштөр жана сигналдарды окуу. Интуиция сыяктуу эле аң сезим биз менен түштөр аркылуу да байланышат. Күндүзү логикалык акыл ошончалык катуу иштегендиктен ички туюмдун үнүн укпай калабыз. Ал эми уктаганда логика өчүп, аң сезим эркиндикке чыгат. Түштөрдүн кызматы. Түш бул жөн эле кокустук эмес. Ал сиздин ички коркунучтарыңызды, жашыруун каалоолоруңузду жана көйгөйлөрүңүздү даяр чечимдерин көрсөткөн метафоралык тил. Практикасы. Түштү кармап калуу. Керебеттин жанына дайыма калем жана блокнот коюңуз. Ойгонгондо ордуңуздан турбай туруп, көргөн түшүңүздү майда чүйдөсүнө чейин жазыңыз. Анткени 5 мүнөттөн кийин түштүн 90% унутулат. Эмоцияга көңүл буруу. Түштөгү окуяга эмес, ошол учурда кандай сезимде болгонуңузга, коркуу, кубаныч, тынчсыздануу, көңүл буруңуз. Бул сиздин реалдуу жашоодо кайсы маселеге көңүл бурбай жатканыңыздын белгиси. 9-бөлүм. Касиеттерди өнүктүрүү жана өзүн-өзү баалоо. Биз өзүбүздү кандай көрсөк, сырткы дүйнө да бизге ошондой мамиле кылат. Сиздин аң сезимиңизде өзүңүз тууралуу кандай ички образ болсо, жашооңуз ошого карап курулат. Ийгиликтүү адамдын образы. Эгерде сиз өзүңүздү алсыз, колунан эч нерсе келбеген адам катары сезсеңиз, аң сезимиңиз сизди дайыма утулуштарга алып барат. Практикасы. Өткөндөгү жеңиштердин тизмеси. Кичинекей болсо дагы жашооңуздагы бардык ийгиликтерди, окууну бүткөнүңүз, биринчи тапкан акчаңыз, жетишкендиктериңиздердин бардыгын жазыңыздар. Мен ийгиликтүү адаммын деген сезим сиздин мээңизге сиңиши керек. Өзүнө ишенүү аурасы. Эл алдында чыгаарда же маанилүү жолугушууларда өзүңүздү ишенимдүү, күчтүү адам катары элестетип, ошол ролго кириңиз. 10-бөлүм. Ден соолукту калыбына келтирүү, ички айыктыруучу. Джон Кеха адамдардын денеси жана акылы бир бүтүн экенин айтат. Сиздин ойлоруңуз денеңиздеги клеткалардын абалына түздөн түз таасир этет. Ооруу бул көбүнчө ички стресстин, коркунучтун же капалануунун сыртка чыккан формасы. Айыгуунун практикасы. Ооруган мүчөңүзгө же бүткүл денеңизге таза, айыктыруучу энергия кирип жатканын элестетиңиз. Визуализация кылыңыз. Денеңизге ыраазычылык билдириңиз. Менин клеткаларым жаңыланып, ден соолугум күн сайын чыңалып жатат деген аффирмацияларды айтыңыз. Ооруу тууралуу даттанууну жана аны башкалар менен талкуулоону токтотуңуз.
Дартты ойлой берүү ага кошумча энергия берүү дегенди билдирет. 11 бөлүм. Ийгиликке карай өнөктөштүк. Биздин байланышыбыз. Биз баарыбыз бирдиктүү энергетикалык талаада жашайбыз. Башка адамдарга карата айткан же ойлогон ойлорубуз өзүбүзгө кайтып келет. Ичи тардыктан арылуу. Эгерде сиз башка бирөөнүн ийгилигине ичиңиз таарыса же көрө албасаңыз, сиз аң сезимиңизге ийгилик бул жаман нерсе же мен ага татыктуу эмесмин деген сигнал жөнөтөсүз. Башкалардын жеңишине жана байлыгына чын жүрөктөн кубаныңыз. Аларды көрүп, эгер мунун колунан келсе, менин да колуман келет. Дүйнөдө баарына жете турган байлык бар деп ойлонуңуз. Башкаларга ийгилик каалоо менен сиз өзүңүзгө ийгилик чакырасыз. Жыйынтыктоочу сөз. Өмүр бою колдонулуучу курал Джон Кеха китебинин соңунда эң башкы сырды ачат. Бул ыкмалар сиз аларды туруктуу колдонгондо гана ишке ашат. Бул спорт залга барып булчуң өстүргөндөй эле процесс. Мээни күн сайын машыктыруу керек. Негизги корутунду. Сиз жашооңуздун кожоюнусуз. Сырткы шарттар, экономика, адамдар, кыйынчылыктар сиздин жашооңузду аныктабайт. Сиздин ошол шарттарга болгон реакцияңыз жана ойлоруңуз келечегиңизди курат. Күн сайын 5-10 мүнөт визуализация, кыялдануу, аффирмация жана интуицияга кулак төшөө үчүн күнүнө болгону 10 мүнөт бөлүү жетиштүү. Адамдын мыйзамы. Эмнени сыртка чыгарсаңыз, позитив чыгарсаңыз, ишеним, байлык сезими, жашооңузга дал ошол нерселер кайтып келет. Подсознание может все. Бул жөн эле окуп коюлуучу китеп эмес. Бул сиздин акылыңызды ийгиликке, ден соолукка жана бакытка программалоочу эң сонун колдонмо. Китепти кыскартып окуган Элиза Бизакова.